Казакстандын аскер бөлүгүндөгү жарылуу коргоо министри отставкага кетти. Жамбыл облусундагы аскер бөлүктүн аймагында 26 августта кечки саат 9дарда өрт чыгып, кесепетинде бир нече жолу жарылуу болгон. Казакстандын коргоо министри Нурлан Ермекбаев Жамбыл облусунда жайгашкан аскер бөлүктөгү жарылуудан кийин кызматын тапшыруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу өкмөт мүчөсүнүн брифингдеги сөзүнө таянып Спутник Казакстан агенттиги жазды. Жарылуу жөнүндө угарым менен отставкага кетишим керек деп чечим кабыл алгам. Албетте, акыркы сөздү өлкө жетекчилиги кабыл алат, деди министр, журналисттердин суроосуна жооп берип жатып. Спутник Казакстан агенттигине министрликтин маалымат кызматынан билдиришкендей, учурда Ермекбаев кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери менен алек баары соңуна чыккандан кийин ал арызын жазаары кошумчаланды. Буга чейин жарылуулар учурунда 4 аскер кызматкери каза болгону айтылып жатса, акыркы маалыматтарда өрт өчүрүүчүлөр командасынын начальниги дагы көз жумганы белгилүү болду. Ушуну менен каза болгондордун саны 5ке жетти, ал эми жаракат алгандардын саны 90-дун тегерегинде экени айтылууда. Эске салсак, Жамбыл облусундагы аскер бөлүктүн аймагында 26 августта кечки саат 9дарда өрт чыгып, кесепетинде бир нече жарылуу болгон. Бийлик жарылуу болгон аймакка жакын жердеги айылдардын тургундарын коопсуз жайга көчүрдү. Кабул аэропортундагы жарылуудан каза болгондордун саны 100дөн ашты. Өткөн түнү Кабулдагы аэропортко жакын жерде 2 ирет жардыруу болгону кабарланган. Алгач 40 киши каза тапканы, жабыркагандардын арасында аялдар менен балдар дагы бар экени айтылган. Афганистандын Борбор каласында жайгашкан аэропорттогу жарылуудан каза болгондордун саны 100дөн ашты. Бул тууралуу Wall Street Journal гезитине шилтеме берип, РИА Новости жазды. Эске салсак, түндө Кабулдагы аэропортко жакын жерде 2 ирет жардыруу болгону кабарланган. Алдын ала маалыматтар боюнча 40 киши каза тапканы, жабыркагандардын арасында аялдар менен балдар дагы бар экени айтылган. Ал эми акыркы маалыматтар боюнча каза болгондордун саны 100дөн ашты. Алардын 90-ы жергиликтүү тургундар, 13-ү америкалык аскерлер экени белгилүү болду.